Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Гүлдө чыктыгылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман-эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Кыргыз жараны Москвада полиция мигранттарды күчтөп унага салып кетип жатканын айтты. Өзүн Динара деп таныштырган Орусиядагы мекендешибиз Москванын 1-май районунда полиция кызматкерлери көчөдөн мигранттарды кармап, документтерин текшербей эле унага күчтөп салып кетип жатканын бүгүн 28 июлда билдирди. Бул тууралуу видеолор социалдык тармактарда да тарап жатат. Динаранын айтымында окуя 26 июль күнү болгон. 1-май районунда полиция себепсиз эле мигранттарды кармап, унага салып кетип жатат. Бул райондо 2012 жылдан бери жашайм. Полиция кызматкерлери нөшөрлөп жааган жамгырда мигранттарга орой мамиле кылып, бир топ убакытка чейин сыртта кармап турушту. Жаш балдарды деле, чоңдорун деле тизип, дубинка менен сабап жаткарына да күбө болдук. Айрым мигранттардын үйлөрдүн чатырында жашынып турганын, кээ бир качып баратып, жыгылып, жаракат алганын көрдүк, деди ал. Ошондой эле мекендешибиз миграциялык каттоого туруу дагы деле негизги маселе бойдон калып жатканын айтты. Мигранттар акыркы 1,5 жылдан бери аябай эле азап тартып жатышат. Диаспора жакшы иштебейт, каттооң базада болсо деле базада жоксуңар дей беришет. Базада жок болсоң 5000 рубль беришиң керек. Туугандарымдын көбү ушундай кылышат. Бул акча деле оңой акча эмес да. Ансыз деле документ жасатуу арзанга турбайт, деди ал. Азырынча бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Москвадагы элчилиги маалымат бере элек. Булак Супер Кежи. Орусияда туристтерди ташыган тек учак кулап 6 адам каза болду. Орусиянын курамындагы Алтай Республикасында Ми-8 тек учагы кулады. Кырсыкта 6 адамдын каза болгонун ТАСС маалымат агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык Кырсык бүгүн 27 июлда Тоолу Алтайдан 200 чакырым алыстыкта Тоңгор туристтик борборунан алыс эмес жерде катталган. Анда Алтай авиакомпаниясынын Ми-8 тек учагы электр зымдарына тийип кулаган. Андан соң күйүп кеткен. Аталган өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, тек учактын ичинде 16 адам болгон. Алардын 6-су окуя болгон жерде каза болсо, 10 адам жаракат алган. Ошондой эле министрлик учакта туристтер менен 3 экипаж мүчөсү болгонун кабарлаган. Учурда окуя болгон жерде тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Белгилей кетсек, Тоңгур айылы туризмдин борбору болуп саналат. Ал Алтай Республикасынын Усть-Коксин районунда, Катун дарыясынын жээгинде жайгашкан. Туристтик борбор Тоолу Алтайск шаарынан 380 км жана Белуха тоосунан 43 км алыстыкта орун алган. Булак Супер Кежи. Орусияда төңкөрүш жасоого аракет кылган Пригожиндин Санкт-Петербургдагы сүрөтү турады. Орусияда козголоң жараткан Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын ээси Евгений Пригожиндин Санкт-Петербург шаарында жүргөн сүрөтү турады. Сүрөт Евгений Пригожиндин үй бүлөсүнө таандык Санкт-Петербургдагы Трезине мейманканасында тартылган. Айтмакчы, ал жердеги бардык бөлмөлөр Орусия Африка саммитине байланыштуу 3 күнгө брондолгон. Сүрөттө Пригожин Африка өлкөлөрүнүн биринин делегация мүчөсү менен кол алышып түшкөн. Белгилей кетсек, учурда Санкт-Петербург шаарында Орусия Африка саммити өтүүдө. Булак Супер Кежи. Жеңиш чокусунда альпинисттердин тобу дайынсыз жоголду. Бул тууралуу Mountain.ru сайты жазып чыкты. Анын айтымында алар 19 июлдан 20 июлга караган түнү байланышын токтотушкан. Топтун курамына Дмитрий менен Светлана Павленко жана 2 альпинист кирген. Топ 6 күн бою көтөрүлгөн. 6100 метрге чейин чыгышкан. Чокуга көтөрүлгөн күнү кеч чыгышкан. Бирок кеч болсо да чокуга чыгууну чечишкен. Акыркы жолу алар 19 июль күнү саат 23:00 7400 метр бийиктиктен байланыш чыгып, маршрут боюнча кайра түшө баштаганын билдиришкен. Абалаковдун маршруту боюнча басышкан. Катышуучулардын биринин трекерине караганда, Павленканын группасы 6200 метрлик белгиге чейин түшүшкөн. Ал жерде көпкө турушкан. Балким жабырлануучу топто пайда болуп, суук түнгө калууга туура келген. Анан кийин трекер бийиктиктин кескин төмөндөшүн дароо 1 километрге жакын көрсөттү. 5170 метр. Сыягы альпинисттер түшүп кеткен. Алар дүрбө менен көрүнгөн эмес. Тек
учактын үстүнөн учуу эч кандай натыйжа берген жок. Кыязы топ каза болду деп айтылат билдирүүдө. 2022-жылы альпинист Дмитрий Павленко да Победада байланыштан жоголуп, бирок 1-2 күндөн кийин табылган. Булак Назар Ньюс KG. Президент Садыр Жапаров Иркиштам өткөрмө пунктунун өткөрүү жөнөмдүүлүгүнүн бир нече эсе көбөйтүү үчүн аны модернизациялоону тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Алай районундагы Кыргыз Республикасынын түштүк батыш бажысынын Иркиштам автомобилдик өткөрмө пунктунун иши менен таанышты. Мамлекет башчысына бул жерде жалпы узундугу 3,4 чакырымды түзгөн 4 тилкелүү жолдун курулушу жүрүп жатканы, ал Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы макулдашууга кол коюлгандан кийин 2023-жылдын май айында башталганы жөнүндө маалымат берилди. Долбоор ошондой эле узундугу 187 метр болгон эстакадалык көпүрөнүн курулушун жана көмүрдү ташуу үчүн ленталык конвейерди орнотууну камтыйт. Долбоордун аякташы Кыргызстандан Кытайга көмүрдү ленталык конвейер аркылуу жеткирүүгө жана өткөрмө пунктундагы жүктөмдү бошотууга мүмкүндүк берет. Андан улам чек ара аркылуу товардык жүктүн агымын олуттуу көбөйтүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров үстүздөгү жылдын 1-октябрына чейин анын өткөрүү жөнөмдүүлүгүн бир нече эсе көбөйтүү үчүн аймакты толугу менен модернизациялоо, кеңейтүү, кошумча тилкелерди куруу жана Иркиштам өөптүн бажы инфраструктурасын шайкеш келтирүү тапшырмасын берди. Бул өзгөчө күз-кыш мезгилинде Кыргызстандан Кытайга көмүр экспортунун көлөмү көбөйгөндө актуалдуу. Бул максаттарга кошумча каражат бөлүнөт. Паспорт боюнча Иркиштам өөптүн колдонуудагы өткөрүү жөнөмдүүлүгү 100 жүк ташуучу жана 60 жеңил унааларды түзөт. Бирок бүгүнкү күндө пункт аркылуу эки тарапка 300дөн ашык унаага карата бажы операциялары жүргүзүлүп, бул чек ара аймагында унаа тыгыны жана кезек күтүүгө себеп болууда. Иркиштам өөптү модернизациялоо пунктун өткөрүү жөнөмдүүлүгүн күнүнө 1000 унаага чейин жогорулатат. Ошондой эле көмүр ташыган жүк ташуучу унаалардан жолду бошотот. Анткени катуу отун Кыргызстандын бажы кампасынан Кытайга ленталык конвейер аркылуу жеткириле баштайт. Булак президент KG.